Саламатсыздарбы футбол күйөрмандары. Бул жумада Олимпиад Кыргыз профессионалдык премьер лигасынын 7-чи турунун алкагындагы беттештер болуп өттү. Талант жеңилүүсү сериясын улантууда. Алга Бишкек дербисинде Илбирс утуп 2-чи орунга көтөрүлдү. Абдышата Нефтчиге каршы оюнда сезондогу алгачкы жеңилүүсүнө туш болду. Дордой Ошмун ишенимди утканы менен 6-чы орундан көтөрүлгөн жок. Бомбардирлер тизмесинин лидерлери Данин Талович менен Дастан Токтосунов экөө тең өз оюндарында гол жаратып, командаларына жеңиш алып келди. Анда эмесе кеп кезеги менен болсун, Олимпиад Кыргыз профессионалдык премьер лигасынын 7-чи туруна көз чаптырабыз. Экинчи майда күндүн борбордук беттеши 5 күнгөйдө орун алды. Сезондо жеңилүү эмне экенин билбей келе жаткан Талантта 1-чи орунга көтөрүлүү мүмкүнчүлүгү бар эле. Ал эми Талантка каршы Кыргыз премьер лигасында эң сапаттуу оюнду жүргүзүп келе жаткан Оштун Алай клубу ойноду. Андыктан кимиси жеңишке жетери күйөрмандар үчүн өзгөчө кызык болду. Ышкырык жаңырары менен коноктор оюнду чабуулдан баштады. Бирок алгачкы чыныгы кооптуу учурду Талант командасы уюштурду. Бул күнү старттык курамда чыккан Илимбек Иманбердиев 14-чү мүнөттө сол канаттан өтө сонун пасты жакынкы бурушка узатты эле. Ислам Абдуллаев аны кайтарып кетти. Алай болсо эң кооптуу абалды 50-чү мүнөттө жаратты. Өз командасынын бомбардири Нурлан Сарыкбаев Айпаянттын сол бурчунан 2 коргоочуну жазгырып өтүп, идеалдуу сокку узатуучу позицияга чыгып, алыскы бурушка тепти. Принц Коблах болсо кооз секирик менен бул оор топту чыгарып кетти. Жогорку темпти сунуштаган Алайдын чабуулдарына туруштук берип жаткан Талант 79-чү мүнөттө эсепти ачты. Захриддин Абдилгаджанов алыстан жер аркылуу кубаттуу сокку узатты эле. Алмашууга чыккан Эламан Акылбеков аны кайтарам деп татаал траектория менен алыскы тогуздукка жиберип алды. Дарбазачы кыйынчылык менен кайтарган учурда Арлин Бексулов башы менен бош дарбазага гол киргизди. Бирок жыйынтыктоочу протоколдо гол Эрлан Бексуловдун эмес, коргоочунун атына автогол катары катталды. Демек Бексулов башы менен сүзгөнгө чейин эле топ дарбаза линиясын толук кесип өткөн. Арадан 5 мүнөт өтпөй Алай эсепти теңеди. Никита Сичинова Нурдөлөт Сталбековдон ауттан топту төшө менен кабыл алып, алыскы бурушка жиберди эле. Алмашууга чыкканына 1 мүнөттөй боло элек Владислав Прилёпа 2 коргоочунун ортосунан топту бош буручка башы менен узатып, гол жаратып кетти. Андан соң кошумча мүнөттөрдө Келдибек Талантбек уулунда өз командасы үчүн 2-чи голду жаратуу мүмкүнчүлүгү болду эле. Анын тепкен тобу тирөөчкө тийип кайтты. Ошентип финалдык ышкырык жаңырып, Алай катары менен 2-чи оюнда упайларды атаандаштары менен бөлүшүп алды. Ал эми Талант болсо сезондогу жеңилүүсүз беттештерин улантууда. Оюндун мыкты футболчусу деп Алайдын жалгыз голун уюштуруп берген Нурдөлөт Сталбеков аталды. Ушул эле күнү баш калабыздагы футбол борборунда Бишкек дербиси орун алды. Бул оюнда Илбирс жакшы мотивация менен келген, алгага туруштук бере алган жок. Анткени стадионго беттешти көрүү үчүн улуттук курама команда менен жаңы келишим түзгөн Штефан Таркович келген эле. Анын көз алдында Кадырбек Шаарбеков өзүн жакшы көрсөтсө, Узденов эмоцияга алдырып кызыл кагаз алып калды. Анда баарын кезеги менен айтып берели. Алгач 8-чи мүнөттө Кадырбек Шаарбеков Андрей Долженкодон алыскы бурушка келген ыңгайлуу пасты колдонуп гол жаратты. Андан соң 27-чи мүнөттө оң канаттан Азамат Аскербеков алыскы бурушка топту көтөрдү. Бекзат Кенжебеков болсо атаандашынан бийик секирип, жакынкы бурушка топту башы менен кадады. Экинчи тайм салкын кандуу башталганы менен 63-чү мүнөттө өзгөчө окуя орун алды. Улуттук курама команданын оюнчусу Магомед Узденов башкы калысын көрсөткөн сары кагазына макул болбой, андан ары өтө агрессивдүү болду эле. Ошол замат экинчи эскертүүсүн алып, кызыл кагаз менен аянтты таштап кетти. Бир оюнчуга аз калганына карабастан, алга 3-чү голду жаратты. 68-чи мүнөттө Темирлан Кеңешов коргоочуларды өзүнө чогултуп туруп, Кадырбек Шаарбековго пас берди эле. Анын тепкен тобу сол тирөөчкө тийип туруп дарбазадан орун алды. Ал эми 90-чы мүнөттө алмашууга чыккан Илбирстин оюнчусу Нурислам Орунтаев Айпаянттын сыртынан кубаттуу сокку менен эсепти кыскартты. Беттеш ошентип 1-3 менен жыйынтыкталып, дублдун автору Кадырбек Шаарбеков оюндун мыкты футболчусу болду. Кийинки күнү параллелдүү түрдө 3 оюн өттү. Бул турдун борбордук беттеши Кант шаарында Абдышата менен Нефтчинин ортосунда болду. Жеңилүү эмне экенин билбей турнирдик тизмеде 1-чи орунда келе жаткан Абдышатанын шагын Нефтчи сындырды. Алгач 12-чи мүнөттө Мирбек Акматалиев коргоочулардан суурулуп чыгып, бирок жекеме-жекеде дарбазачы Азамат Ахмедовду жеңе алган жок. 26-чы мүнөттө Атабек Хайдаровдун чыгарган тобун Дастан Токтосунов атаандашынан озунуп жакынкы бурушка сүзүп киргизди. Марсель Исламкулов реакция жасаганы менен өз командасына бул эпизоддо жардам бере алган жок. Дастан Токтосунов болсо сезондогу 5-чи голун киргизип, бомбардирлер тизмесинде лидерликти кармап келе жатат. Гол өткөрүп алгандан кийин да Абдышата көп сандагы чабуулдарын уюштурду. Бирок эң кооптуу учурду 96-чы мүнөттө жаратышты. Теймур Чариев дарбазаны таштап чыккан Азамат Ахмедовду жазгырып өтүп, татаал буштан дарбазага таамай тепти эле. Дастанжон Рашидов башы менен сейф жасап кетти. Ошол эле чабуул андан ары уланып, Мирбек Акматалиев сокку узатты. Бул ирет топ рикошеттен кийин тирөөчкө тийип кайра кайтып кетти. Жыйынтыктоочу штурмду уюштуруу үчүн буштан чыгарып берүүгө Абдышатанын дарбазачысы Марсель Исламкулов да келди.
Топ болсо түз эле аны таап башына тийгенде ал сокку узата албай өзү тең салмагын жоготуп жерге кулады. Бүгүнкү Абдышатанын оюнун Исламкуловдун кулаганы менен окшоштурсак болот. Анткени мүмкүнчүлүк көп болду, бирок результат жок болду. Ошентип Абдышата сезондогу алгачкы жеңилүүсүнө туш келди. Мөндүрдө жааган соккуларга туруштук берген Нефчи болсо 3 упай менен сыйланды. Беттештин мыкты оюнчусу деп бир нече сейф жасаган Нефчи дарбазачысы Азамат Ахметов белгиленди. Ушул эле күнү Бишкекте Дордой Ошмо Алдиердин эсебин тапты. 10-мүнөттө Сүйүнтбек Мамыралиевдин айпаянтка киргизген тобу Ошмо Алдиердин коргоочулары үчүн башаламандыкты жаратты. Андан пайдаланып Турсунали Рустамов Данин Таловичке пас берди эле, ал ойлонбостон дарбазага тээп гол киргизип кетти. Бул Таловичтин сезондогу 5-голу. Андан кийин Таловичте дагы бир гол жаратуу мүмкүнчүлүгү 19-мүнөттө болду. Бирок анын башы менен узаткан тобу үстүнкү тирөөшкө тийип кайтты. 31-мүнөттө Темирболот Тапаев оң канаттан кирип келип дарбазачы жакындаган учурда таамай сокку менен экинчи голду киргизди. 74-мүнөттө Мирослав Марковичтин чыгарып берүүсүнөн кийин Данин Таловичте дагы бир гол жаратканга шарт түзүлдү. Ал өтө жакын аралыктан топту өйдө сүзүп алды. Андан кийин деле дээрлик бир жактуу Дордойдун чабуулдары орун алып жатты. Бирок эсеп андан ары өзгөргөн жок. Ошентип оюн 2-0 менен жыйынтыкталды жана беттештин мыкты оюнчусу деп Дордойдун чабуулчусу Данин Талович табылды. Бул күндүн дагы бир оюну Жалал Абад шаарында өттү. Ал жакта Мурас Юнайтед Кара Балтаны кабыл алды. МЮ фаворит катары эсептелген менен алар үчүн жеңишке жетүү жеңил болгон жок. 9-мүнөттө бурчтан чыгаруудан кийин Бактай Таалайбек уулу айпаянттын ичине топту киргизди. Кара Балта оюнчусу Кайрат Турузбек уулу болсо шашып топту чыгарам деп өз дарбазасына киргизип алды. Андан соң 13-мүнөттө Чыңгыз Идрисов оң канаттан жакынкы бурчка топту жүктөдү. Рикошеттен кийин топ бир аз көтөрүлдү эле, Алирива Олувасен ошол замат реакция жасап алыскы бурчка башы менен узатып кетти. Арадан 10 мүнөттөй өткөн соң Кара Балта позициялык чабуулдан гол жаратты. Алгач айпаянттын ичине топ жүктөлдү. Абадагы күрөштөн кийин жерге түшкөн топту Айбек Сукеналиев биринчи болуп, кароосуз калган Темирлан Тиленчиевке жер аркылуу ыңгайлуу пастты берди. Тиленчиев болсо Павел Матяшты каршы эпкинден кармап, оң бурчка тээп кетти. 75-мүнөттө Ирис Давлат Хакимовдун стандарттык абалдан чыгарган тобун дарбазага узатууга Вениамин Шумейко да сонун мүмкүнчүлүк болду. Ал экинчи кабатты жеңгени менен соккусу таамай болбой калды. Андан кийинки эки тараптын чабуулдары курчтукту алып келген жок. Ошентип финалдык ышкырык 2-1 эсебинде МЮнун пайдасына жаңырды. Беттештин мыкты оюнчусу Мурас Юнайтедден Вениамин Шумейко болду. 7-нчи турдагы беттештер мына ушундай окуялар менен коштолду. Азыр оюндардын жыйынтыгын эсиңиздерге салып өтөлү. Илбирс алга 1-3, Таланталай 1-1, Абдышата Нефчи 0-1, Дордой Ошмо Алдиер 2-0 жана МЮ Кара Балта 2-1. Бомбардирлер тизмесинде биринчи орунда бара жаткан Дордойдун жана Нефчинин борбордук чабуулчулары Данин Талович менен Дастан Токтосунов өз оюндарында өзгөчөлөнүп, голдорунун санын 5ке жеткиришти. Ал эми 3төн голдору бар Турсунали Рустамов, Элдар Моллужунусов, Нурлан Сарыкбаев, Бактияр Дүйшөбеков, Илья Кожухарь, Арлен Шаршембеков жана Антон Землянухиндер бул турда өзгөчөлөнүшкөн жок. Эми турнирдик жадыбалга токтололу. Абдышата Нефчиге утулганына карабастан 14 упай менен биринчи орунда ээлеп турат. Нефчи болсо алга жана Талант менен биргеликте 13төн упай чогултуп, экинчи орунда келе жатышат. Алай 5 күнгөйдө упайларын жоготуп, 3-чү орундан 5-чиге түшүп, Дордой менен кошуна болду. Дордой болсо Ошмо Алдиерди утканына карабай 6-чы орундан көтөрүлө алган жок. Мурас Юнайтед да 3 упай алганы менен өз ордунда калды. Азыр болсо келерки турда боло турган оюндар тууралуу маалымат берип өтөлү. 6-чы майда Алай өз үйүндө Кара Балтаны кабыл алат. Ушул эле күнү алга Бишкекте Ошмо Алдиер менен беттешет. 7-чи майда параллелдүү түрдө 3 оюн өтөт. 5 күнгөйдө Талант Дордой, Бишкекте Илбирс Абдышата жана Кочкор Атада Нефчи Мурас Юнайтед Жалал Абад дербисинде кездешет. Бардык оюндар Бишкек убактысы боюнча 17:30 башталат. Эми 8-чи тур кандай жаңы кызыктарды алып келет, ага сиздер менен чогуу жакынкы күндөрдө күбө болобуз. Кыргыз спорту менен чогуу болуңуздар. Футбол өлкөнү бириктирет.